Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, бүгүн Мухтасарул Кудри аттуу китептен сабагыбызды уланмакчыбыз. Өткөндө нажасаттар темасына жеттик эле. Нажасаттар темасынын оор нажасаттарды айтып, ошол жерге токтогон болчубуз. Бүгүн сабагыбыз мына жеңил нажасаттан башталат. Бирок муну бул темага киришүүдөн мурун өткөндө калып кеткен ошол оор нажасатты жана бүгүн өтө турган жеңил нажасаттын эрежесин бир айтып кетели. Оор жана жеңил нажасатты билүү үчүн биз төмөндөгү азыр айта турган эрежени улуу аалымдарыбыздын койгон эрежеси бар. Мына ошол эрежени биз так даана аткара турган болсок, же ошол эрежени биле турган болсок, иншалла оор жана жеңил нажасатты ажыратуу биз менен сиздер үчүн оңой болот. Албетте бул эрежени билүү үчүн бир эрежени билген менен эле жетиштүү болбойт. Бул эрежени билгенден кийин ошол биздин жашообузда бар жаныбарлар тууралуу жана башка адам денесинен чыккан нерселер тууралуу, жаныбарлардан чыккан нерселер тууралуу биз изилдешибиз керек. Кана ушулар тууралуу аят хадистер келгенби, же келген эмеспи? Ушул маселеде муштахидтерибиздин ортосунда талаш тартыштар барбы, же жокпу деп туруп, андан кийин биз бул нажасаттын оор же жеңил экендигине чечим чыгара алабыз. Эми сөздү узартпай темага кайталы. Оор нажасат деп эмнени айтат? Оор нажасат тууралуу жана ошондой эле жеңил нажасат тууралуу дагы Абу Ханифа рахматулла алейхи менен анын шакирттеринин ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча оор нажасат деп эмнени айтат десе, ал тууралуу нас келген. Башкача айтканда далил келген, хадис келген болсо, анын ага каршы хадис жок болсо, харам экендигине, нажасат ыплас экендигине хадис келип, анын каршысына таза экендиги тууралуу такыр бир далил келген болбосо, Абу Ханифанын көз карашы боюнча мына ошондой нажасаттар оор нажасаттардын катарына кирет. Ал эми эки шакиртинин көз карашы боюнча кайсыл нерселерге ижтихат кылына турган маселелердин катарына кайсыл нажасат тууралуу, кайсыл бир ыпластык тууралуу мужтахидтердин көз карашы айтууга, өздөрүнүн көз карашын айтууга жол жок боло турган болсо, ошол оор нажасатка кирет. Ал эми жеңил нажасат эмне дей турган болсок, жеңил нажасат деп кайра эле Абу Ханифа рахматулла алейхи менен шакирттеринин ортосунда өздөрүнүн усулдары бар. Абу Ханифанын көз карашы боюнча кайсыл маселеде бир нерсенин арамдыгына дагы, адалдыгына дагы далил келген болсо, мына ошол жеңил нажасат болот дейт. Ал эми шакирттеринин көз карашы боюнча кайсыл маселеде муштахидтер өз пикирлерин баяндаган болсо, бири адал деди, мисал таза деди, экинчиси арам деген болсо, мына ошол нерсе себеп болот эмнеге? Жанагы нажасаттын жеңил нажасаттардын катарына кошулгандыгына. Мына ошондуктан эгер ушул эрежени билип ала турган болсок, биз мындан ары өзүбүздүн сабагыбызды Кудай буйруса жеңил түшүнүп кетебиз. Эми китебибизге кайта турган болсок, ва ин асабатху нажасатун мухаффафатун кабаули ма юкалу лахмуху жазати салату мааху ма лам яблуг руб ас-сауби. Эгер кийимге жеңил нажасат жуккан болсо, мисалга эти жейиле турган жаныбарлардын эси зарасы дейт. Мисалга койдун зарасы жукту, же болсо уйдун зарасы чачырады, же болсо төөнүн зарасы чачырады. Аны менен намаз окууга болот, кийимдин 4/1 бөлүгүнө жеткенге чейин. Кийимдин 4/1 бөлүгү булганганга чейин аны менен намаз окусак болот. Албетте өткөндө мурунку сабакта айтканыбыздай, мүмкүнчүлүк болуп туруп, эгер жуубай турган болсок макрух болот. Бирок ошого карабастан жуубай биз намаз окусак, ошол намазды окуган болуп эсептелебиз. Эми ушул жерде карасаңыздар, байкап турганыңыздардай, жеңил нажасатка китептин жазуучусу баулума юкалу лахмуху деп жанагы эти жейиле турган жаныбарлардын зарасы деп мисал келтирди. Абу Ханифанын усулуна алып карай турган болсок, Абу Ханифанын усулу боюнча жана айттык, эгерде бир маселе тууралуу эки карама каршы далил келе турган болсо, анда не болот дедик?
ошол нажасаттын жеңил болгондугуна өзүнүн таасирин тийгизет. Мына ушул эти жейле турган жаныбарлардын зарасы тууралуу мына ушундай бири-бирине карама-каршы болгон эки далил келген. Албетте бул жерде эми биз кыскача жанагы жаңы окуучулар болгондуктан бул нерсени терең киришип кетсек түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан терең киришип кетпейли. Кыскасы жеңил нажасат жукту. Бирок кийимдин 1/4 бөлүгүнө чейин дейт. 1/4 бөлүгүдөн азыраак өлчөмү эгерде булганган болсо, ошондо намаз болот деди. Эми ошол кийимдин 1/4 бөлүгүнүн дегенде аалымдарыбыздын бир канча пикири бар. Кандай кийимдин 1/4 бөлүгү? Кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча намаз дүрүс боло турган эң аз өлчөмдөгү кийимдин 1/4 бөлүгү. Башкача айтканда, эркектин ауратын жаба турган эң аз кийим кайсыл десе, мисалы азыр биздин доордо шорта. Шорталар киндиктин астынан тизенин астына чейин жабат. Мына ошол шортанын 1/4 бөлүгүдөн азыраак жерине эти жейиле турган жаныбардын зарасы жуга турган болсо, аны мен намаз окуса болот дейт. Бул кээ бир алымдардын көз карашы. Ал эми кээ бир алымдардын көз карашы боюнча, мисалга Абу Юсуф раматуллахи айтат, бир карышка болсун дейт. Ушул бир карышка тийсе, жукса, аны мен намаз окуса болот. Андан көп болсо жарабайт дейт. Бул дагы пикир бар. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча, ошол адам кийип алган башыдан аягына, ийининен дейли бутуна жанагы немеси кызлашыгына чейин жауып турган жалпы кийимдин 1/4 бөлүгүдөн азыраак жери деген дагы пикир бар. Бирок эң туура пикир булардын арасында аалымдарыбыз фатва берген пикирлердин бири кайсыл экен? Кайсыл мүчөгө жукса, кайсыл жерге жукса, ошол жердин 1/4 бөлүгү. Мисалга айталы, жеңге жуккан болсо, ошол жеңдин 1/4 азыраак жери болсун дейт. Жакага жуккан болсо, жаканын 1/4 азыраак. Этекке жуккан болсо, этектин 1/4 азыраак жери дейт. Ал эми эгерде денеге жуккан болсо, колго, мисалы колдун 1/4 бөлүгүдөн азыраак жери деп, ушундай аалымдарыбыз чечмелеген, мына ушул сөздүк менен фатва берилген деп көптөгөн китептерде келген. Андыктан эмне дейт экенбиз? Кийимдин 1/4 дегениден максат жанагы кайсыл жерге жуккан болсо, ошол жердин 1/4 бөлүгү деген түшүнүк. Ва татхирун najasati allati yajibu ghasluha ala wajhayni. Тазалоосу милдет болгон, жуу милдет болгон нажасатты тазалоонун эки жолу бар дейт. Эки түрдө болот. Фама кана лаху айнун мар'иятун фатахаратуха завалу айниха илля ан ябқа мин асариха ма яшуqqу изалатуха. Биринчиси, кайсыл нажасаттын денеси бар болсо, денелүү нажасат. Өткөндө айттык, денелүү нажасат деп күн тийип кургагандан кийин же шамал акуу кургандан кийин анын изи калат, денеси калып кетет, изи дейм, денеси калып кетет кадимде. Мисалга тезек же адамдын заңы. Булар не болот? Көзгө көрүнгөн нажасаттардан болот. Эми ушундай нажасаттын тазалоо эрежеси кандайсы? Фатахаратуха завалу айниха. Анын таза болуусу ошо денесини кетирүү дейт. Денесини кетирдиңизде таза болот. Ал кийимде калып кеткен өңүнүн кетүүсү шарт эмес. Эң негизгиси, заң жуккандан кийин, мисалга жуусаңыз денеси кетет, бирок саргайып калып калат да, сиз самын колдонмоюнча, порошок колдонмоюнча ал таза болбойт. Бирок шариятта ал таза деп эсептелет. Ошол жити кеттиби, денеси кеттиби, бүттү таза болуп эсептеле берет. Эми ошол денеси кеткенден кийин кайра жуу шартпы же шарт эмеспи, же ошол денесинин кетүүсү гана жетиштүү болобу деген маселеде аалымдарыбыз бир канча пикир айткан. Бир пикир мына ушул китебибиздеги пикир. Ошол денеси кетти, денесини кетирдик, бүттү, таза болот дейт. Бирок кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча денеси кеткенден кийин дагы эки жолу жууш керек дейт. Денеси агзасыз кетет, дагы эки жолу жуасыз дейт. Ал эми кээ бир аалымдарыбыз болсо, денеси кеткенден кийин дагы 3 жолу жуулат дейт. Мына ушул жерде фатва эмнеге берилген, урматтуу окуучулар? Ошол денесинин кеткендигине берилет. Илля айябқа мин асариха ма яшуqqu изалатуха. Бирок эгерде ошол сиз кетирдиңиз, жуудуңуз, анын изи калып кетсе дедик, жаңы изи саргайып калып кетсе, аны кетирүү кыйын болсо дагы жанагы кийим таза боло берет дейт. Аны кетирүү не эмес, шарият боюнча ал фарз эмес, важип эмес. Эми жөн эле гигиенистик бир тазалык үчүн керек, сыртка чыкканыңызда, көчөдө жүргөнүңүз үчүн керек, бирок намаз окууңуз үчүн ушул денесин кеткендиги эмне болот экен? Жетиштүү болот. Жанагы сүйлөмдөгү аны кетирүү кыйын болот дегенин мааниси самын колдонууга, порошок колдонууга муктаж болсо дагы аны колдонуу не эмес дейт? Аны кетирүүдө ошол самын менен порошокко колдонууга муктаж болгон аны колдонуу шарт эмес.
Шарт эмес биз самын колдонсок, шарт эмес биз порошок колдонсок. Ооба, ал жакшы нерсе. Порошок колдонуп баардыгын тазалагандыгыбыз жакшы, ал өзүнчө маселе. Бирок биз үчүн намаз окуубуз үчүн эмнеде жетиштүү болот экен? Тек гана ошол денесин кетиши жетиштүү болот дейт. وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. Ал эми денеси жок нажасаттарды тазалоо жолу кандай? Денеси жок дегенде мисалы зара жукту, арак жуккан болсочу, демек анын таза болуу жолу дейт. Жанагы жууган адамдын оюнун көпчүлүк бөлүгүндө ушул кийим таза болду дегенге чейин жууш керек дейт. Бул алымдын пикири ушул. Оюнун көпчүлүк бөлүгү жуат, ошол көп жууган кезде оюнун көпчүлүк бөлүгүндө өзү чечим чыгарса, мына ушул мен жууган кийимим таза болду дегенге чейин жуу дейт. Ал эми кээ бир китептерде, мисалга Мухтасарул Викояда, Хидаяларда, аларды ачып карай турган болсоңуздар, 3 жолу сыгып, жууп сыгуу менен анан эмне болот дейт? Таза болот дейт. Бул эми көбүнчө ошол 3 жолу сыккан кезде, 3 жолу жууп сыккан кезде адамдын көпчүлүк оюнда не болот? Оюнун көпчүлүк бөлүгүндө таза болот дегендиктен алымдарыбыз ушунда 3 жолу деген эмнени койгон, 3 жолу жуу жетиштүү болот дейт. Бирок 3 жолу жуу дегенден максат так дана 3 жолу жуу эмес. Бул кайсыл учурларда мындай 3 жолу жууп сыгыш керек дегенде, бул жанагы тазике салып алып жууган кезде ушундай. Тазике саласыз, жуасыз, сыгасыз, төгөсүз, жаңы суу куясыз, кайра чайкайсыз, кайра сыгасыз, кайра тигин төгүп салып, ошондой кылган кезде 3 жолу жууп сыгыш керек болот дейт. Ал эми эгерде биз агын сууда жууп жатсакчы, каналдын жээгинде, арыктын жээгинде дейли, дарыянын жээгинде жууп жатып, жана суудун ичине салып алып чайкаган кезибизде аны 3 жолу жууп сыгуудун неси жок, кажети жок. Ошол таза болду дегенге эмне деп коебуз? Bir sıyla жууп кетирсек боло берет. Ушул жерде дагы бир нерсени айта кетейин дейм. Учурда бизде азыр мурунку доордай bir тазика салып алып кийим жуу деген эрежелер жоюлуп атат барган сайын. Азыр пол автомат, анан толук автомат деген машиналар чыгып калды. Мына ушулардын жуу эрежелери кандай? Ушулар менен жууса таза болобу, болбойбу деген бир суроолор өтө көп берилет. Эртең сиздер дагы медреселерде окуп бүтүп, чыгып, барып мечитте, медреселерде иштей турган болсоңуздар, устаз болсоңуздар, бул нерселерден сизден абдан көп сурашат. Ушул маселеге алымдарыбыз төмөнкүчө жооп беришкен. Пол автоматтар булар жанагы тазике салып алып жууган сыяктуу эле. Пол автоматтар менен чайкап, бир сыйда тазалагандан кийин кайра чыгарып алып туруп, таза суу менен жанагы айтканыбыздай 3 жолу не кыласыз? Сыгып, жууп, сууну которуп 3 жолу сыгып жуушуңуз керек болгон. Жуасыз, сыгасыз, жуасыз, сыгасыз. Ал эми толук автоматтар боло турган болсо, азыркы доордагы автоматтар, булар өзү сууну которуп, өзү сыгып тургандыктан утуруу, булар таза болот. Өзү сууну которот, бир сыйда чайкагандан кийин сыгат, кайра жаңы эски сууну чыгарып салып, жаңы суу куят, кайра сыгат, анан эски сууну төгүп салат. Мына ушундай ыкма менен жуат. Андыктан булар өз эле тазалап берет. Ошон үчүн пол автомат менен толук автоматтын ортосунда эмне бар экен? Айырма бар экен. Толук автомат болсо таза болот, пол автомат болсо кайра биз чыгаргандан кийин таза суу менен 3 жолу эмне кылышыбыз керек? 3 жолу таза сууап чайкашыбыз керек.